Иштеген адамдар эмгек акысынын 10%-ын социалдык фондко чегеришет. Анын 8%-ы пенсиялык фондко, 2%-ы мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна. Дал ушул пенсия жөнүндө дагы бир суроо, саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Ош шаардык социалдык фонд башкармалыгынын начальнигинин орун басары Орунбаев Нуркамил Кочкорбаевич. Саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Нуркамил эке, берүүбүздү баштаганда эле мен сизге ушул баарына суроо туйдурган бир эле суроону берейин. Пенсиянын топтом бөлүгү, пенсиянын топтомо бөлүгү деген эмне? Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Ооба, пенсиянын мамлекеттик пенсиянын топтоо фонду деген өзүнчө фонд бар. Бул пенсиянын топтоо фондуна чегерүү 2010 жылдын 1 январынан башталган да. 2010 жылга чейин бул пенсиянын топтоо фонду болгон эмес. Ого чейин иштегендер башкалардан бул фондко чегерилген эмес. Демек, 2010 жылдын 1 январынан баштап ким мамлекеттик кызматта иштейби же жеке ишканаларда иштейби, ошолордун иштеген эмгек акысынан ошол пенсиялык топтоо фондуна өзүң айткандай ошол эмгек акысынан чегерилген 10%дын ошо 2%ы пенсиянын топтоо фондуна топтолуп келатат да ушул күнгө чейин. Анан бул пенсиянын топтоо фонду ошол 2010-11 жылдарда бардык иштеген кызматкерлерден жалпы кармалып келген. Кийин 2012 жылдын 1 январынан баштап мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, чектөөлөр коюлган да. 1964 жылдын 1 январына чейин төрөлгөн эркек аял адамдардан кармалбай калган. 1969 жылдын 1 январына чейин төрөлгөн аялдардан 2012 жылдын 1 январынан баштап бул пенсиянын топтоо фондуна кармалбай калды. Демек, эркектердики 64 жылдан баштап 1964 жылдан. Аялдардыкы 1969 жылдын 1 январына чейинки төрөлгөндөрдөн кармалбай, калгандарынан ушул күнгө чейин кармалып келатат. Анан азыр эми ушул акыркы убакта бул боюнча ушул суроолор көп болуп атат. Биз дагы колдон келишинче түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ошол негизинен жалпысынан ушундай кармалат да, бул эми кармалганы боюнча. Дал ошондой мүмкүнчүлүк, ошол 2% топтомо фонд, ал кандай иштейт? Ал кайсыл жакка жумшалат? Ошол кененирээк 2% пенсиянын мамлекеттик пенсиянын топтоо фондуна топтолгон ошол 2% акча бул биздин республикалык социалдык фонддун өзүнчө башкармалыгы бар. Ошол жерде топтолуп турат да, бул акчалар жөн турбастан банктарга, башка немелерге, баалуу кагаздарга сатып алуу башка жолдору менен бул депозитке коюлуп турат. Бул жөн турбай иштелип айланып турат да. Анан ошол кимдин канча салымы болгон болсо, канча төлөнгөн акчасы болгон болсо, ошонусуна жараша ошол доходу дагы, кирешеси дагы, инвестициялык кирешеси дагы топтолуп турат. Демек, пенсия жөн турбастан? Бул пенсия эмес, пенсияга тиешеси жок өзүнчө фонд. Ошо 2% киреши алып келип турат экен. Киреши алып келип турат да, ошол топтолгон эле акча жөнүндө тура бербестен бул ошондой айландырылат дагы. Анан ошо кимге канча болгон болсо өз-өзүнө бөлүнүп турат да булчу. Ушундай жол менен бул топтолгон акча кармалып турат. Жөн турбастан ошол орусча айтканда оборотто турат да, айланып турат. Сонун экен да. Ошондо мисал келтирген болсок, мисалы үчүн менин айлыгымды алайлы. Менин айлыгым 20 000 дейли. Ошол 20 000ден 10%-ы 2000 сом. 2000 сомдун бөлүнгөндө анын 2%-ы. Ошондо канча болуп калат? 200 сом болуп калабы? Же 20 сом болуп? Примерно дейли. 20 000дин 10%-ы 2000ден 2%. 40 сом. 40 сом. Ошол ай сайын топтолуп атат да. 40 сом бир жылдын ичинде мына 880 сом болуп атат. 880 сом ошол быйылкы жылдын эсебинен топтолду. Ошол акча анан кийинки жылда ошол жанагы бир жерлерге депозитке коюлуп, ошондон түшкөн киреше ошол 880 сомго дагы кошулуп турат да. Демек, мен 880 сомум жөн турбай айтканда көбөйүп турат, айланып турат ооба. Кийинки жылда ошол кошулган ошол жактан канча инвестициялык кирешеси болгон болсо, ошол сумма коюлуп, ушундай болуп кете берет да. Анда биз жөнөкөй жаран катары иштеп алган айлыгыбыздан, башкадан соцфондко которгон акчаларыбыздан азыр уже коркпосок болот экен, туурабы? Демек, ал
которгон акчабыз жөн турбастан көбөйүп да берет экен дагы. Өзүбүзгө эле кийин пенсияга чыкканда, мисалы үчүн мен уже пенсияга чыкканда, ал иштеп береби мага, иштеп бербейби ошол топтомо фонд? Пенсияга чыкканда эми ошол бул пенсиянын топтомо фондунан кимдер кайсыл убакта ошол акчаны ала алат деген дагы өзүнчө эрежеси бар. Бул ошол 2012 жылдын октябрь айында 745 өкмөттүн токтому менен бекитилген эрежелер бар. Ушул эрежеде көрсөтүлгөн неме боюнча, талаптар боюнча ошону кайтарып алса болот да, пенсияга топтоп, жана пенсиянын топтомо бөлүгүндөгү фонд акчаны. Муну кимдер ала алат? Биринчи ошол пенсия курагына жетип, пенсияга чыккандар ала алат. Андан кийин ошол Кыргызстандын жарандыгын тапшырып, башка мамлекеттин жарандыгын алып, мамлекеттен чыгып кетип бараткандар ала алат. Андан кийин мунун жана мураскорлор ала алат. Каза болуп калган адамдын мураскорлору. Эгер ошол иштеп жүрүп, жанагындай чегерилген акча чегерилип жүрүп, анан адам каза болуп калган болсо, ошого ким мураскор болуп дайындалса, эми бул дагы баягы өзүнүн эрежелери бар да. Ошол эрежелер боюнча ким мураскор болуп дайындалган болсо, ошол адам ошол топтолгон акчаны ала алат. Андан тышкары мына жумушу жок болуп калган адамдар, адам немене жыл сайын бизде мамлекетте баягы жашоо минимум деп сумма белгиленип атпайбы? Ооба, 7000 бирдеке сом. Ооба, 7800 деп белгиленип атат. Ошол белгиленген өлчөмдө 3 айлык пособие катары ала алат. Ошол баягы жумуш, мисалы үчүн мына айда жумуштан бошоп калган болсо, ошол эми баягы мындай орусча айтканда официалдуу жумушсуз деп табылган болсо ошол адам, ошол бизге кайрылган болсо, биз ошого 3 айда, 3 ай, мына кийинки 3 айга ошол жашоо минимумундагы өлчөмдө пособие катары төлөп беребиз. Мындан тышкары мына 2022 жылдын май айында дагы жанагы мен айткан токтомго өзгөртүүлөр, түзөтүүлөр киргизилгенде, бул жанагы ипотекалык кредити бар адамдар дагы алып пайдаланса болот деп, ошолор дагы алып атышат. Бул ошол банк менен келишим түзгөндө сөзсүз ошол келишимде ипотекалык насыя деп көргөзүлүш керек да. Анан бизде ушул элдер укканда ошол кредит алган болсо төлөп берет экен деп кайрылгандар көп болуп атат, бирок бул ошо жанагы ипотекалык насыя болсо гана төлөнүп берилет да. Ошондо гана. Ооба. Ошол анан буга да ошол маалда өзгөртүү киргизилгенде кошо киргизилди. Бул ипотека алган адам эле эмес, ошол акчаны ошонун жубайы дагы алса болот. Мисалы үчүн бир үй бүлөдөн аялы же күйөөсү ипотекалык ошо насыя алган болсо, экөө тең алса болот да. Үй бүлөнүн бир мүчөсүндө ипотекалык насыя. Бирок бул жерде бир талабы бар. Ошол пенсиянын топтомо фондундагы акчасы 50 миңден ашыкча болгон болсо, 50 миңден ашыкча болгон болсо, ошол акчаларын алса болот. Булар алганда дагы жана мен айткандай, ошол инвестициялык кирешеси менен алса болот. Мисалы үчүн 50 миң болсо, кирешеси дагы бир 30-40 миң болсо, 80 миң, 90 миң болуп калат да. Жакшы экен. Экөөнүкү биригип ошо 180 миң боло турган болсо, мисалы үчүн алганда, ошол баягы ипотекалык кредиттин баягы баштапкы бөлүгүндө биринчи баягы мынанча өлчөмдө төлөйт деген шарттары бар го. Ошого колдонсо болот, же болбосо андан кийинки баягы ай сайын төлөнүүчү карызына. Ошого, бирок бул акча ошол жарандын колуна берилбейт, банктын жанагы эсептик счетуна которуу жолу менен гана берилет да. Сонун экен. Эсептен эсепке. Мен билгенден дарыланууга жана аскер кызматчыларына. Мындан тышкары дагы бар. Аскер кызматындагылар да алса болот. Эми аскер кызматындагылар дегенде бул баягы жарандар эми аскер кызматына киргенге чейин же болбосо аскер кызматынан эми баягы жашы боюнча эртерээк пенсияга чыгып калып атышпайбы? Ошо пенсияга чыккандан кийин жөнөкөй мына жарандардай иштеген болсо, ошол пенсиялык топтоо фондуна акча чегерилип турган болсо, булар пенсия курагына жеткенде алса болот. Пенсия курагына жеткенде дегени, бул эркектер бизде 63 жаштан деп белгиленген, аялдар 58 жаштан. Ошол топтоо фондундагы акчасын аскер адамдары, аял адамдар 58 жашка толгондо, эркек адамдар 63 жашка толгондо ошол топтоо фондундагы акчасын алса болот. Ошол пенсия курагы аскер кызматкерлерине гана тиешелүү же баарына бирдей ошондо 58 жаш? Аскер кызматкерлерине гана тиешелүү. Бул
Жөнөкөй жарандардын эмеси канча жаш? Жөнөкөй жарандардыкы дагы ошо 58 аялдар үчүн 63 жаш, эркектер үчүн белгиленген, бирок бул жерде дагы мыйзамда белгиленген бар. Ошо белгиленген жаштан дагы баягы эмгек стажына карап, эгер аялдардын 35 жыл эмгек стажы боло турган болсо 55 жаштан чыгышат, эркектердин 40 жыл эмгек стажы боло турган болсо 60 жаштан чыгышат. Ошол 55 жашка чыгып, ошондой пенсияга чыккандар же болбосо эркектер 60 жаштан 40 жыл стажы менен чыкса, булар дагы ошо пенсиянын топтоо фондунун акчасын алганга укуктуу. Эмгек стаждагы чоң ролду ойнойт экен да? Ооба. Андан эми бир жолу кимдер алгандарын аягына чыгып коелу. Мындан тышкары оор оорулар менен ооруган адамдар да калса болот да. Бул жерге атайын мындай неменен тизмеси бекитилген ошо токтомдо. Кимдер кандай? Ооба, кайсы оорулар? Кайсы оорулар ооба. Бул жерде булар дагы ошо мөөнөт номерду алууга укук берген оор оорулардын тизмеси да. Ооба, ошондо. Бул ошол эл аралык классификациядагы 2-клиникалык топтогу, 2-, 3-, 4-үнчү топтогу оор оорулар неме баягы шишик оорулары, баягы рак оорулары менен ооругандар алса болот. Анан кийин кан оорусу менен ооругандар, кан оорусу менен ооругандарга булар курч мүнөздөгү лейкоз, бардык түрлөрү алса болот. Анан апластикалык аз кандуулук деп коет экен, булар алса болот. Гемофилия деген дагы тартып бар экен, ушулар алса болот. Анан кан айлануу органдарынын ооруларынан дагы кан айлануу ооругандардан дагы алса болот да. Булардын дагы ошол белгиленген кабылданган же туаса жүрөк кемтиги, порок сердце деп коет, порок сердце. Ошолор жүрөктүн ритминин жана өткөрүмдүүлүгүнүн бузулушу, жүрөктүн өнөкөт коронардык оорусу, анын ичинде өнөкөт аневризми, жүрөк жетишсиздиги менен коронардык ангиопластика жана коронардык сүнтүрүлүү деген ушундай немелер бар экен, тарттар. Ооба. Ушулар алса болот. Операция кылууну талап кылган магистралдык кан тамырлардын бузулуусу менен артериялардын оорусу дейт. Анан облитерацияланган эндоартрит оорусунун күчөп кеткен түрлөрү. Ушул атайын ушул тизме жана токтомдо белгиленип бекитилген. Жана врачтардын койгон диагнозу боюнча, корутундусу боюнча ушул ооруларга дал келген оорулар болсо, булар кайрылса дагы, булар да калса болот. Азыр ушуну улай эле тактап кетүүчү бир эмени айткым келет. Мисалы үчүн азыркы сиз тизмектеген оорулардын эмеси боюнча, мисалы үчүн пенсия курагына жеткенде деп айтып атабыз, алса болот депчи. Кандай документтер керек? Бул оору менен ооругандар. Оорунук эмес, азыр именно пенсия курагына жеткенде деп атабыз. Пенсия курагына жеткендер жана пенсияга ошол эч кандай документтер талап кылынбайт. Бул жөнүндө жөн гана арыз бериш керек. Арызды соцфондго. Арызды ооба ошол пенсияга документтер топтоп берип атканда кошо берип койсо деле болот. Ошол пенсиясы чегерилгенден кийин ал дагы ошол канча акчасы болгон болсо алат. Анан кийин мунун жанагы айтпайдыкпы, булар баягы депозитте турат деп. Бул анан ошол мисалы үчүн быйылкы жылда пенсияга чыгып, ошол пенсиянын топтоп бөлүмүндөгү фондунда акчасын алып аткан болсо, ушул жылга чейинки топтолгон акчанын ошол инвестициялык кирешеси менен кошулат. Анан мына быйылкы жылдыкка калып атпайбы? Быйылкы жылдыкын кийинки келген жылда ушул жыл ичиндеги баягы кирешесин дагы өзүнчө алат да. Жыл сайын. Жыл сайын эмес, эми негизгисин алып, бир жылдык баягы депозитке коюлган сумманы чыгарып албайт да. Бул жыл бүткөндөн кийин кийинки жылдан кийин кайра эсептелип берилип туруп ошол кирешеси менен алат да. Акыркы кирешесин да. Мисалы үчүн чет өлкөгө туруктуу жашоого кеткендерге дагы чегелетип атабыз. Алар ошол чет өлкөгө кетип аткандагы тастыктоочу документтерди кандай нерселерди тапшырыш керек болошон эсдеби? Ооба, бул ошол бизден кетип аткандыгы тууралуу башка баягы немеден паспорт столдон берилет го. Листок убытия деп. Чыгып кетип аткандагы ошол кагазын кайсы мамлекетке кетип атат, ошол жакка баягы жарандык алыш үчүн жазган арызын ошонун негизинде ошол акчасын алса болот. Башка иш кагаздарынан кошо ошону бериш керек да. Ипотекалык кредиттери бар, ошондой эле банктан тастыктама же ипотекалык кредиттери барлар ошол кайсы банктан ипотекалык кредит алган болсо, ошол банк менен баягы түзүлгөн келишими керек. Келишими кимдин атына алынган, ошол кимдин атына алынган болсо, ошол адамдын паспорту. Анан кийин банктын ошол эсеп номери, баягы биздеги акчаны которуп бериш үчүн.
ошонусу көргөзүлүш керек. Анан жанагы эми биринчи баштапкы төлөмүнө төлөй турган болсо, кийинки карыздарына төлөй турган болсо, баягы калган канча карызы калды, ошонун суммасын алыш керек банктан. Ошонун негизинде ошол канча акчасы болгон болсо, ошол акчаны биз банкка которуп беребиз. Сиздерге толук көрсөтүлүш керек ошондо бар. Мына бул жерден дагы белгилеп кое турган нерсе, мына жанагы мамлекеттик ипотекалык компаниялардан кредит алгандар бар. Ошол мамлекеттик ипотекалык компаниядан кредит алгандар алса болот. Анан мына бардык коммерциялык банктар менен келишим түзүлгөн. Ошол банктардан ошол ипотекалык кредит деп алынган кредит болгон болсо алса болот. Анан бизде мына Ош шаарында мэриянын муниципалдык ошондой ипотекалык немеси бар. Булардыкы неме болуп калган үчүн ушулардыкы чечилбей келатат. Эми дагы токтом өзгөртүүлөр киргизилсе, мүмкүн буларга дагы берилип калат. Шаардыктыкы азырынча каралбайт. Азырынча булар ала алышпайт. Мына мураскерлер деген боюнча ушуну дагы мураскерлер деген боюнча мураскерлер мына адам каза болуп калгандан кийин бул адамдын баягы каза болгондугу тууралуу свидетельство о смерти деп, өлгөндүгү тууралуу көлүк алынат го. Кайсы убакытка чейин алып келиш керек ошонусун? Онусун ошо көрсөткөндөн кийин эле же убакыт берилет? Жок, бул жерде ошол көлүк алганда эле бул электрондук почта аркылуу, баягы мамлекеттик атайын түзүлгөн система аркылуу биздин ошол пенсияны топтоо фондунун башкармалыгы бар дебедимби? Ошол башкармалыкка барат бул маалымат. Билдирүү барат. Билдирүү барат. Билдирүү барганда ошол жерден ошол адамдын адресине кат келет атайын. Ушул каза болгон адамдын мамлекеттик пенсиялык топтоо фондунда акчасы бар. Ушуну алып алгыла деп. Демек соцфонддон ошол билдирүү барат экен. Билдирүү барат ошол каза болгон адамдын үй бүлөсүнө. Анан ошол үй бүлөдөн өздөрү жанагы келишип, ким мураскер болот, бул мураскерликти каза болгондон кийин 6 айдан кийин берилет. Ошол 6 айдан кийин ким мураскор болсо, ошол мураскорлук кимге берилген болсо, ошол адам келип алса болот. Анан мураскер экенин канча аныктайбыз? Мураскерликти булар атайын мына мамлекеттик органдар аныктайт да, мамлекеттик нотариустар берет. Мамлекеттик нотариустан ошол өздөрүнүн талап кылган баягы документтерин алып барса, ошол мураскор деп корутунду чыгарып берет, ошол боюнча келет да. Ал уже тууганчылык категориясына карап, башкасына карап. Эми ону ошол үй бүлөнүн өздөрүндө чечишет. Үй бүлөдө мисалы үчүн жубайлардын бирөөсү каза болуп калган болсо, биринчи кезекте ошо жубайлар мураскор болушка укуктуу. Анан кийин балдары ошондой болуп өздөрү чечишип, кимди мураскор кылып дайындашса, өздөрү ошол материальный бардык документтерин тактап келген болсо, ошол адамга берилет. Ошондон кийин гана уже соцфонд сиздер аныктап бересиңер да? 18 жашка чейин 18 жашка чейинкиге берилбейт, 18 жашка толгондон кийинкилерге мураскорлук берилет деген негизи. Ага чейин мураскорлук берилет. Ошон үчүн жанагы жубайлар каза болгондо биринчи кезекте ошо жубайларга берилип атпайбы? Балдары эгер 18 жашка толо элек болгон болсо, ошол жубайына берилет да. Пособие катары берилбейт экен да? Же андай жокпу? Жок, пособие катары эмес, бул эгер ошол каза болгон адам эгер иштеп жүргөн болсо, каза болгонго чейин ошол 18 жашка чыга элек балдары болгон болсо, биздин пенсия дайындалат. Пенсия дайындалат, анан бул 18 жашка деп белгиленген, бирок дагы мыйзамда ошондой жол берет. Эгер балдары студент боло турган болсо, баягы күндүзгү окуу бөлүмүндө окуй турган болсо, бир окуу жайларда, бул 23 жашка толгонго чейин берилет пенсиясы. Окуусун бүткөнгө чейин. Окуусун бүткөнгө чейин ооба. Эми жумушсуздар боюнча алар кандай документтерди бериш керек ошону алыш үчүн? Жумушсуздар эми мына баягы мен айтып кетпедимби, ошо тастыктаган документтер болсо керек деп. Ал жерге учетко туруш керекпи жана? Ошол учетко туруп, ошол жерден алар дагы анан баягы өздөрү иштерди сунуштап көрүп, башка нерселер да болуп атпайбы? Анан ошондой өзүнө ылайыктуу жумуш табылганга чейин ошол 3 айлык пособие берилет да. 3 айлык пособие. Эми биз бир эмени категорияны карабай өттүк. Майыптуулугу бар адамдарга пенсия чегерилеби, чегерилбейби? Майыптуулугу бар адамдарга пенсия чегерилет, эгер ошонун баягы жаш курагына карап, 31 жаштан жогору жактарына 5 жыл эмгек стажы талап кылынат.
эгер ошол 31 жашка чейин бир жерде иштеп жүргөн болсо, буларга пенсия дайындалат. Анан баягы 21 жашка чейин 2 жыл деген дагы бар да, ошондой барып, анан акыркысы ошо 31 жаштан 5 жылга чейинки эмгек стаж талап кылынып атпайбы. Ошондой иштеген болсо, буларга пенсия чегири берилет. Эгер такыр иштей албаган болсо, иштебей калган, иштебегендер болгон болсо, бул социалдык өнүктүрүү башкармалыгы тарабынан пособие чегирилет. Анан бул жерде ошо дагы айта турган нерсе, бул баягы жашынан төрөлгөндө майып болуп төрөлүп калгандар болгон болсо, буларга ошол сөзсүз түрдө социалдык өнүктүрүү башкармалыгы тарабынан пособие чегирилет да. Анан баягы иштеп жүрүп, бир кандайдыр тарамдалып бир нерсе болуп, бир кокустуктар болуп, майып болуп калган болсо, же ооруп эмгек стажы боло турган болсо, социалдык фонд тарабынан пенсия төлөйт. Азыр менде дагы бир суроо пайда болуп атат да ошол жерденчи. Мисалга иштеп жүрүп, азыр эле айтканыңыз кокусунан майыптуулук алып калбастан, Кудай сактасын, көз өтүп кетти. Бирок пенсияга чыга элек да. Вот ушундай да кантип жарандын эмесин. Ошо жаңы айтып кетпедимби мен, ошо жаш балдары болгон болсо, жанагындай 18ге чыга элек балдары болгон болсо. Ошондо да оформление кылса болот. Пенсия балдарына чегерилип берип атпайбы? Бул. Демек, пенсияга жаш жетпей туруп деле, Кудай сактасын, көз өтүп кеткен болсо, ошону деле өз балдарына документтерин башкаларына тапшырган болсо, балдарына пособие катары эме болор экен. Пенсия чегерилет. Пенсия чегерилет. Мисалы, кечээ жакында эле президентибиз мыйзамга кол койду. Эми пенсиянын топтому эсебинен үй сатып алса болот деген мыйзамгачы. Вот ошол мыйзам боюнча азыр кандай иштер жүргүзүлүп атат? Бул мыйзам боюнча мен дагы массалык маалымат каражаттарынан көрүп болуп атам, ушундай мыйзамга кол коюлду деп. Бирок бул мыйзамдын кийин аткарылышы боюнча кимдерге, мисалы үчүн ошол пенсиянын топтому бөлүгүндө акчасы барларга кандай жол менен берилет, жана курулуш компанияларына деп атпайбы, курулуш компаниялары кандай болуш керек, бул жөнүндө атайын эрежелери чыгып биздин колубузга келе элек, азыр кандай болгону тууралуу мен азыр эч нерсе айта албайм. Демек азырынча эрежелер иштелип чыгып атат. Ошол эрежелер иштелип чыгып атат. Анан ошол эрежелер биздин колубузга тийгенден кийин, анан ошондо биз мындай болот экен деп айтсак. Толук маалыматты жеткирип бересиздер ошондо. Эң сонун. Себеби бул мыйзамга кол коюлгандан кийин эл арасында көп эме чыгып атат. Бирок ички тартип боюнча, ал боюнча эрежелер иштелип чыгыш керек, башка нерселер иштелип чыгыш керек экен. Мыйзам күчүнө кириш керек. Айтып коюш керек экен андай. Ошол эми мына ошондой сөздөр болуп атат. Азыр эми элдер ушундай болуп калбады, баардыгы кабардар болуп калды. Азыр интернет дегенден эле угуп алып, же башка бирөөдөн угуп алып деле келип атышпайбы, ошентип ушундай болуптур, мен алсам болобу деп эле келишет да. Ошо алыш үчүн кимге кандай жол менен берилет, ошол эрежелерди такталыш керек. Демек эрежелерди күтөт экенбиз азырынча. Азыр ушунча маалыматты берип өттүңүз. Эми дагы бир суроо. Пенсия кантип эсептелет? Мисалы үчүн мен азыр жумушчумун, иштейм, башка кылам. Пенсияны кантип менин пенсиямды кантип эсептешет? Мен эртең буюрса пенсияга чыкканда кантип эсептеп алам дегендей. Эми пенсияга баягы жогоруда айтып кетпедик. Пенсияга чыгыш үчүн жаш курактарын айтып кеттик. Эркек адамдар 63 жаштан, 63 жаштан, аял адамдар 58 жаштан деп. Анан ошол жашка чыкканда дагы эмгек стажы да талап кылынат да. Эркек адамдар үчүн 25 жыл эмгек стажы деп белгиленет. Анан аял адамдар үчүн 20 жыл эмгек стажы. Муну мындай түшүнүш керек да, бул ошо 20-25 жыл эмне талап кылынып атат. Пенсия негизи эсептелгенде биринчи ошол пенсиянын базалык бөлүгү деп коет. Базалык бөлүгү бул ошол мамлекет тарабынан төлөнө турган акча каражаты да. Анан кийин пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 1, камсыздандыруу бөлүгү 2 деп өзүнчө бөлүк эсептелет. Бул камсыздандыруу бөлүгү 1996 жылга чейин иштеген эмгек акысы өзүнчө эсептелет да. Бул ошол 5 жылдык эмгек акысын алып туруп, ошонун орточосун чыгарып, анан канча жыл иштеген болсо өзүнчө эсептелет. Бул пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 1 деп аталат. Анан муну дагы баягы биздин адамдар
4-5 жылдык эмгек стажы болсо эле болот. Бул башындагысы болсо болот, акырындагысы болсо болот. Ошого карап деп коет. Бул жок андай эмес. Бул ошол 1996-жылга чейинки иштеген иши үчүн өзүнчө эсептелет. Анан 1996-жылдан баягы персонификациялык шут орусча айтканда кыргызча баягы жеке ар бир адамдын өзүнө номер берилип, анан ошол иштеген эмгек акы тууралуу маалымат ошого топтолуп келет да. Бул ИННдин ичине. Бул өзүнчө эсептелет да. Бул ошол бир жерде иштейби, эки жерде иштейби, бир күн иштейби, 10 күн иштейби, ошол баардыгы эсепке алынып эсептелинет. Бул пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 2 деп аталат да. Демек бул категорияга уже биз да элешет экенбиз да. Ооба, силер камсыздандыруу бөлүгү бирге элешпей калдыңар. Себеби 96-жылдан кийин иштеп атасыңар. Биз 96-га чейин иштеген эмеспиз. 96-жылга чейинкиси эсепке алынбайт да, себеби эмгек акыңар жок ол боюнча. Ого чейин. Силердики ошол камсыздандыруу бөлүгү 2 деп эле, жана 96-жылдан кийин азыр бүт ошол базада топтолуп турат. Силердин маалыматыңар азыр мына түндүк аркылуу дагы көрсөңөр болот. Бардык ошол жерде канча жана пенсиянын топтомо бөлүгү канча болуп атат, канча айлык алып атасыңар, бардыгы ошол жерде. Канча жыл иштесек ошонун баары топтолот. Ошонун баардыгы топтолуп турат. Кийин силердики ошол эле компьютерден эле чыгып калат да пенсияңар. Баягы 96-жылга чейин иштеген адамдардыкы ошондой эсептелет. Эми жанагы пенсиянын базалык бөлүгү деп атпайбызбы? Мамлекет тарабынан төлөнөт. Анын пайыздык ченеми кандай болот? Жабы Кайсын? Мамлекет тараптан бөлүнгөн. Мамлекет тараптан ошону айтам да азыр. Ушуну түшүндүрүп коеюн деп атам да. Пенсиянын базалык бөлүгү дегенде ошол жанагы эркек адамдарга 63 жашка чыгып 25 жыл эмгек стаж талап кылынат деп атпайбызбы? Ошол 25 жыл эмгек стажы болгон болсо жалпысынан ошол пенсиянын базалык бөлүгүн толугу менен алат. Аялдар үчүн 58 жаштан 20 жыл эмгек стажы болгон болсо ошо пенсиянын базалык бөлүгүн толугу менен алат. Бул пенсиянын базалык бөлүгү 22-жылдын 1-октябрынан пенсияга индексация киргизгенде ошо пенсиянын базалык бөлүгүн дагы 3170 сомго барабар кылып белгиленген да. Бул ага чейин 1870 сом болгон. Азыр ошол көбөйдү дагы. Ошол акчаны кимдин жана эмгек стажы аялдардыкы 20 жыл, эркектердики 25 жыл болгон болсо толугу менен алат. Эгер 20 жыл 25 жылга жетпей калган болсо бул пропорционально эсептелинет. Ошол канча жыл эмгек стажы болгон болсо ошончого гана ылайыктуу алынат да. Мисалы үчүн аялдардыкы 20 жыл эмес 10 жыл болуп калган болсо ошо 3170 сомду толук албайт да, жарымын алат. 10 жылдыктыкын. Ооба, 10 жылдыктыкын гана. Анан берки камсыздандыруу бөлүгү ошол ким канча иштеген болсо ошого жараша эсептелет да. Анан баардыгы топтолуп туруп пенсиянын өлчөмүн чыгат. Мына 23-жылдын 1-октябрынан пенсияга баягы кайра эсептөө жүргүзүлбөдү дагы, пенсияга кошулду. Мына ошого камсыздандыруу бөлүгүнө гана 38% кошулду. Бирок 500 сомдон кем эмес деп. Анткени себеби бизде мына көпчүлүгү айыл жергесинде жашаган пенсионерлер болгон үчүн мына Ош шаарында жапалак айыл өкмөтү бар. Азыр эми калгандарын дагы кошуп атпайбы, ошолордо айылдагылардын иши жок болгон үчүн ошол баягы жер үлүшү бөлүнгөн буларга. Жер үлүштөн ошол камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөсө ошол эмгек стаж болуп эсептелет да. Бирок жердин аянты аз болгон үчүн мындай эсептеп көргөндө ар бир адамга бөлгөндө бир 25-30 сом бир жылга төлөнөт дагы. Ошол 25 сом 30 сом бир жылдык эмгек стаж болуп эсептелип калып атат. Анан бул жанагы булардын эмгек стажы 96-жылдан бир жагына эсептегенде эле 26 жыл 27 жыл болуп атпай жетип атат. Баягы пенсиянын базалык бөлүгүн толугу менен алып атат. Бул дагы ошо мамлекеттин көргөн камкордугу болуп атат да, бул пенсияны жок дегенде мамлекет тарабынан төлөнгөн пенсияны толук алып калсын деп. Анан камсыздандыруу бөлүгү эми бир жылга 25 сом 30 сом төлөнүп атса, муну эсептеп келгенде 4-5 сом эле болуп калат да. Бардыгын толук биртиргенде дагы анан кийин жанагы пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүнө 38% өлчөмүндө көбөйтүлүп атат да, бирок анан 500 сомдон кем эмес деп коюп атпайбы. 500 сомдон кем эмес дегени ушулар үчүн болуп атат да. Булардыкы камсыздандыруу бөлүгү пенсиянын бир 30 сом 40 сом эле болуп калат. 30 сом 40 сомдун 30%-ын алганда аз эле акча болуп калат. Бирок ошолорду дагы ошол баягы жашоо деңгээлине жеткизиш үчүн көтөрүп 500 сом кылып кошту да. Ошондо мамлекет тарабынан бардык жарандарга камкордук көрүлүп, баягы жашоо минимумуна жетсин деген
жеткизиштин да бир жолу болуп атат да булчу. Ошондой жолдор менен эсептелди. Анан жанагы айтып кетпедикпи башында? Эркектер 60 жашка чыгып 40 жыл эмгек стажы болсо деп, аялдар 55. Буларга деле ошондой эле камсыздандыруу бөлүгүнө кошулду да. Көптөр ушул жерден дагы мындай жаңылып калышат да. Мынча жаштан чыксам болот, мынча эмгек стажым бар деп. Бул ошол пенсиянын ошол 3 бөлүктөн турат. Баягы эмгек стажы талап кылынганын негизги максаты мамлекет тарабынан төлөнүлгөн пенсия толугу менен алынсын деген максатта да. Ушул элемеде дагы бир суроо жаралып атат. Эгер мен пенсия жашына жетпей туруп, бирок пенсия стажды иштеп койгон болсом, мисалы үчүн мен 40 жыл эмгек стаж болуп калса, 59га чыгып калдым. 59га чыгып калдым дейли. 60га чыгыштык. Ошондо кандай? Мен соцфондко акча чегербей каламбы? Чегериле берет. Акча чегериле берет. Пенсияга чыккандан кийин деле эгер иштеген болсо чегериле берет. Бирок жыл бүткөндөн кийин ошол иштеген пенсионерлердин, мына мисалы үчүн жакында биз ошол кайра эсептөөнү баштайбыз. Мына 2023-жылы ичинде иштеген эмгек акына мына ушул жылдын бир апрелдерине барып туруп кайра эсептеп ошол 1 жылдык эмгек акы үчүн пенсияны кошуп беребиз да. 13-чү пенсия. 13-чү эмес, ошол алып аткан эле пенсиясына ошо 1 жылдык эмгек акысынан эсептеп туруп канча кошулган болсо ошону кошуп алышат. Кошуп алышат. Бирок мен айлыгымды деле ала берем, пенсияны деле ала берем. Пенсиясын да ала берет. Бирок пенсионерлер пенсия курагына жеткенден кийин жанагы эмгек акыдан 10% кармалып атпайбы? Буларга 10% эмес 8% кармалып калат. Топтомо бөлүк алынып калат. Ооба, топтомо бөлүк алынып калат дагы. Бул себеп пенсияга чыкканда топтомо бөлүгүн алып алып атат да. Анан ошон үчүн баягы жалпы пенсионный фондко 2% токтотулат дагы, ол өзү түзүлө айлыгына кошуп алып калат дагы, топтомо фондко кетпей калат да. 8% пенсиялык фондко кете берет. Анан дагы жанагы ипотекалык кредит алгандар азыр эми жаштар алып атышат. Жаштар иштеп атат да кредит алгандан кийин. Булардыкы токтоп калбайт, ошол алгандан кийинки иштеген эмгек акына чегерилген акчасы дагы топтолуп кете берет. Андан эч бир камсанбаса болот экен да. Жакшы нерсе экен да. Демек, бул ошо пенсияга чыккандардыкы гана ошол алгандан кийин токтотулат да. Эми азыркы мезгилде мына жанагы аялдардын жаш курагы жетип калды. 66-жылкы төрөлгөндөр азыр пенсияга чыгып атышат да. Булардан 66-жылга олордон токтотулган. Жанагы пенсияны камсыздандыруу бөлүгүнө мен башында айтып кетпедимби? 2012-жылдын 1-январынан баштап жаш курагын чектөө коюп коюп атат. Буларга эмеге кетпейт, пенсиялык топтоо фондуна. Айлыгынан гана ушу 8% кармалып, башта 10% тең жалпы пенсиялык фондко кетип аткан болсо, эми пенсияга чыккандан кийин 8% гана кетет да. Ошондо жана эменде айтып калдыңыз, мына мурда түндүк порталында көрсө болот депчи. Түндүк порталына киргенде ал жерде топтомо фонддун акчасын гана көрсөтөбү же жалпы пенсияныкын көрсөтөбү? Топтомо фонддун акчасын көрсөтөт. Анан жалпы пенсияны эмес, пенсияны жанагы мен айтып кетпедимби? Камсыздандыруу бөлүгү 2 деп. Ошону да көрсө болот. Ошондо көрсө болот. Анын ичинде өзүңүздүн эле эмеңизге кирип туруп, ооба. Личный кабинет, жеке кабинетке кирип туруп эле ошол жерден баарын көрүп алса болот. Запросту кандай кылып, пенсия канча пенсиям бар деп эле кирип көрө береби? Ооба. Соцфонддун ичине. Эң сонун. Демек биз иштешибиз керек экен. Соцфондко коркпой эле төлөп, анан үзүрүн эртең пенсияга чыкканда көрөт экенбиз. Ооба, үзүрүн көрүп, эми бул жерде дагы бир маалымат үчүн мен айтып койсом болот. Мына эме болуп атпайбы? Биз айтып атабыз, тез эле ушул массалык маалымат каражаттарынан элдерге жеткиришке аракет кылып айтып атабыз. Анан кээ бирлер айтып атат да, бул массалык маалымат каражаттарынан да мен окуп калып атам да. Булар бербейт. Жөн эле айтылып атат, курук сөз деп. Ошо курук сөз болбош үчүн мен мына 2023-жылы канча адам ошол пенсиянын топтомо фондунан акча алганын да айтып койсом. Ооба, жакшы болот. Мына 2023-жыл ичинде жана биз айтпадыкпы, пенсионерлердин мына 10-11-жылда 2 жылга кармалган депчи. Ошол пенсияга чыккандардын
ошо Ош шаары боюнча 2123 жаран кайрылып ошол пенсиянын топтомо фондунун акчасын алыш үчүн. Буларга 12.128.986 сом төлөнүп берилди. Булардын ичинен баягы мураскерлер да калат дебедикпи? Булардын ичинен 44 мураскер кайрылып, буларга 1.147.291 сом төлөнүп берилди. Анан мына ипотекалык кредит алгандардан 202 жаран кайрылып, 31.940.106 сом төлөнүп берилди. Анан жанагы жумушсуздар деп айттык. Жумушсуз деп таанылган 12 жаран кайрылып, буларга 84.480 сом төлөнүп берилди. Ошон үчүн ошол мен муну маалымат үчүн айтып коеюн дедим, себеби баягы соцфонддогулар муну айтпайт, эл билбейт деп атпайбы? Анан бир адам билбей калса эле баары билбей калбайт экен, билгендер баары. Билгендер алып атат экен да. Ооба. Кандай гана болсун, урматтуу биздин көрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай, мыйзамды жана өзүңүздөрдүн укугуңуздарды билүү зарыл экен. Ошол эле мезгилде маалыматты алууда так жана туура. Мен айтайын дегеним, документтерди жана башкаларды өз убагында жасап, аны өз убагында алып келип тапшырсаңыздар, бүгүнкү айтылган пенсионный фонддон алуучу бардык каражаттарды өз убагында алсаңыздар болот экен. Буга дагы бир далил, Нуркан Меликенин айтып кеткен маалыматтын ичинде болду. Сизге чоң рахмат, Нуркан Меликен. Келип бизге жакшы маалыматты берип кеткениңиз үчүн. Буюрса алдыда Кыргыз Республикасынын жарандарына пенсия берүүдөн эч бир талыкпаңыздар. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Сиздер менен коштошобуз. Жолугушканча саламатта туруңуздар.